Allah subhanahu wa ta'ala Adam aleyhisselamды жаратканда анын içine iki күч койгон эле. Bir күч караса куввату шахвия, дүүлүгүнүн күчү бар эле. Экинчи күч куввату нафсия, адамдын ичинде гадабия, ачуулана турган bir күч бар эле. Адам алейхисаламды караса ушул эки күчтү көрдү да. Кээде бул дүүлүгөт, напси каалоо келет, кээде ачууланат. Ошол эки нерсени карап айткан. Бунда напс бар экен, шахват бар экен. Муну толтурам деп жүрүп, бул сөзсүз жерде бузукулук кылат деди да. Экинчи күчүнү карап айтты, ачуулук деген бар экен. Демек бул ачуулангандан кийин бул сөзсүз кан төгөт деди да. Десе Аллах Таала айтты: "Инни а'ламу ма ла та'ламун." Силер билбеген нерсени мен билемин. Бардыгы эле бузук болбойт, жакшылары да болот, ошо менен барабар болуп калат. Силер айткандай, бунун ичинде бир гана шахват жана ачуулук гана эмес, мен буну жараткандан кийин акылыны да саламын. Ошол акыл менен иштегенде кээде бул эки күч иштебей калат деп айткан дейт да. Кыскасы, адам баласыны үч күчтүн бири башкарат. Булар бири-бирине карама-каршы келет. Качанда адам баласынын шахваты келип, анын дүүлүгүсү башына тебип калганда, бул анын акылы да иштебей калат, анын ачуусу да келбей калат, сөгүп атса дагы, тилдеп атса дагы жок, ошол өзүнүн шахватын кандырыш керек болду да. Башка акылы дагы, кийин натыйжасы эмне болот, акыбети кандай болот, эртең кандай уят болот, ал нерсени карабайт. Шахват адамды башкарып калгандачы. Мисалы шариатта дагы эгерде адам өзүнө ичинде якын кылып калса, мен зина кылып коем, эгер үйлөнбөсөм дей турган болсо, анда ага фарз да үйлөнүшчү. Себеби адамдын акылынан чыгарып коет. Ал келгенде адамдын акылы иштебей калат. Экинчи күч бар. Бул дагы экөөнү жоготуп коет. Ал кайсыл? Ачуулануу күчү. Ачууланганда адам шахваты да келбейт, ачууланганда акыл дагы иштебей калат. Үчүнчү күч бул адамдын акылы. Акыл менен иш кылса, адам шахват менен ачуулукка алдырбайт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы дайыма канчалык надандык күчөйсө, бирөөлөр жаман мамиле кылса, пайгамбардын ошончалык чыдамкайлыгы, сабыры кайра күчөйө берет эле да. Эмне үчүн? Себеби пайгамбар алейхисалам акылы толук болчу. Ошо акылы толук болгон үчүн пайгамбар шахват, ачуулануу деген пайгамбарга үстөн болбойт эле да. Ар бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнө кармай билген, ар бир жерде пайгамбардын ахлагы бузулган эмес да, кулк мүнөздөн чыккан эмес.